7 октябрдан бүгүнкү күнгө чейин палестиналыктар дагы бир ирет баскынчы Израилден өз жерлерин боштондукка чыгарууга умтулушту. Буга жооп катары Ташбоор Израиль сектор Газадагы элдер жашай турган үйлөрдү уятсыздарча бомбалады. Натыйжада 500ден ашуун киши өлдү. Алардын 100ден ашууну балдар эле. Сионист жөөттөрү Палестина жерлерин зулум менен тартып алганы баарына маалым акыйкат. Бул сүрөттө Теодор Гольс аттуу кеме болуп, бортто жөөт качкындар болгон. Алар алгачкы жолу 1947-жылда Палестина жээктерине сүзүп келишкен эле. Плакатка караңыз. Ал жерге немистер биздин үй бүлөлөрүбүздү кыйратты. Силер биздин үмүтүбүздү сондурбагыла деп жазылган. Бүгүн болсо качкын жөөттөрдүн урпактары Палестина урпактарын бомбалап жатат. Ташбоор Израиль тарабынан бомбаланган мечиттердин биринде Куран бетинен бир гана мына бул аяттын бир бөлүгү калган. Чынында жеңишке ээ боло тургандар биздин аскерлер. Өз жерлерин боштондукка чыгарууда Палестина элине Аллах тауфик берсин. Мында биз мусулмандар аларга кантип жардам берүүбүз мүмкүн экендиги жөнүндө доктор Закир Найк Хафизахуллах насааттарын силерге тартуулайбыз. Биринчиден ушуну билишибиз керек, бул палестиналыктар исламдагы 3-чү ыйык мечитти, 3-чү харамды коргоо аркылуу парзды аткарып жатышат. Эми биз мусулмандар Палестинага жардам берүүбүз үчүн эмнелер кылуубуз зарыл? Убакыттар экенине байланыштуу, узак сөз кылууга мүмкүнчүлүк жоктугуна байланыштуу бир канча жолдорун гана зикир кылабыз. Демек мусулмандар Палестинага жардам берүүсүндө кылыш керек болгон иштерден бир канчасын эскертип өтмөкчүмүн. Алардын көпчүлүгү бардык мусулмандардын колунан келе турган жана аткарыш керек болгон иштер. Эң алгач ар бир мусулмандын колунан келе турган жана кылыш керек болгон иш бул Палестина элине жана Аль-Акса мечитине дуа кылуу. Мен палестиналык бир тууган жана эже карындаштарыбызга дуа кылуу ар бир мусулмандын бурчу деп эсептеймин. Биз Аллахка чын жүрөктөн аларга амандык берүүсүн, нусрат берүүсүн, сабыр берүүсүн сурап дуа кылуубуз керек. Шейит болгондоруна Аллах Таала бейиштин эң жогорку даражасы Фирдаусту берүүсүн сурап дуа кылуубуз керек. Палестиналык бир туугандарыбыз жана эже карындаштарыбыз атына дуа кылуубуз керек. Палестиналык бир туугандарыбыз жана эже карындаштарыбыз атына кылуубуз керек болгон дуага эң жакшы убакыт бул тахаджуд намазы. Эгер сиз тахаджуд намазынын саждасында палестиналык бир туугандарыбыз атына дуа кылсаңыз, бул дуалар мустажаб боло турган убак эсептелет. Тахаджудду адат кылган мусулмандар өз дуаларында Палестина элинин атына да дуа кылуубуз керек. Тахаджудка турбай тургандар үчүн болсо, бул көрүнүштөр түрткү болсун. Түндүн 3төн биринде туруп тахаджудду аткарыңыз. Тахаджудду окуп жатканыңызда саждага баш койгон убак Аллахтан Палестина элине жардам берүүсүн, нусрат берүүсүн, сабыр берүүсүн сурап дуа кылыңыз. Шейит болгондорго болсо Фирдаус бейишин сурайлы. Ким билсин, мүмкүн ошодон кийин сиз дайым тахаджудка турууга үйрөнүп каларсыз. Мүмкүн так сиздин дуаңыз мазлум Палестина элинин куткарылуусуна себеп болуп калар. Түндүн 3төн бири дуалар мустажаб боло турган убак. Ал убак Аллах момундардын бардык дуаларына жооп кайтарат. Ал зат айтат: дуа кылуучу барбы? Дуасына жооп берем. Суроочу барбы? Сураганын беремин дейт. Демек мусулмандар эң алгач кыла турган иш бул Палестинадагы бир туугандарыбыз жана эже карындаштарыбыз атына дуа кылуу. Кийинкиси болсо маалымат тармактары аркылуу биз Палестинадагы зулум жөнүндө Израиль өкмөтү тарабынан палестиналыктарга каршы болуп жаткан жырткычтыктар жөнүндө, инсан укуктарын орой бузуулары жөнүндө, эл аралык резолюциянын бузулганы жөнүндө жарытып туруубуз керек. Биз мүмкүн болгон бардык интернет тармактарды, ал Facebook, Instagram, YouTube, Twitter болсун, баарын ишке салып, дүйнөнү Израиль өкмөтүнүн палестиналык тынч элине каршы жырткычтыктары жөнүндө, аскердик кылмыштары жөнүндө билдирип туруубуз керек. Ошондой эле Палестина жөнүндө макалалар, колдонмолор, китептер, электрон китептерди кең коомго таркатуубуз керек.
Ошол аркылуу көпчүлүккө Палестина тууралуу маалымат жетип баруусуна салым кошулат. Кийинкиси Израилдин бардык товарларын мүмкүн болушунча бойкот кылууга аракет кылыш керек. Израиль товарларын иштетүүгө жана сатып алууга тыюу салыш керек. Биз дүйнөнүн 25% бөлүгүн ээлеп турабыз. Эгер биз Израиль товарларын 100% бойкот кыла турган болсок, шексиз бул аларга экономикалык жактан чоң сокку болот жана аларга жакшы сабак болот. Кийинкиси биз мүмкүн болушунча палестиналыктарга каржы жактан жардам көрсөткөнгө аракет кылуубуз керек. Ушул жардам палестиналыктарга ооруканалар, мектептер, үйлөр курулушуна сарпталат. Балким тамак таркатылуусуна же башка керектөөлөрү үчүн да иштетилер. Кийинки кылуубуз керек болгон ишти кээ бир мусулмандар аткара алышат, кээ бирлери болсо жок. Бул Аллахтын кимге кандай мүмкүнчүлүк бергенине байланыштуу. Бардык медиа ресурстарда таасирде жана белгилүү болгон мусулмандар өздөрүндөгү бар мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Палестинадагы зулумду каралап чыгуубуз керек. Жакын күндөрдө жүздөгөн палестиналык тынч эл өлтүрүлдү. Кээ бир мусулман жетекчилери болсо эмне кылып жатышат? Кантип душман менен кол кармашышы мүмкүн? Алар жөн гана адамдар эмес, палестиналык мусулман бир туугандарыбыз. Акыр алар бүткүл үммөт атынан парзды аткарып жатат-ку. Кантип алар мусулмандар өлтүргүчү менен дос кармануусу мүмкүн? Ошол себеп биз алар менен ар кандай мамилелерди бузушубуз керек. Түшүнөм, көпчүлүк мындай курч чечим кабыл кылуудан чочулашат. Себеби Израилдин артында супер өкмөт колдоп турат. Бирок Аллах субхана ва таала биз менен экенин алар эстен чыгарып коюшту. Аллах дайым момундар менен чогуу. Бирок өкүнүч болсун, бүгүн биздин абалыбыз алда канча алсыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Али үммөттөр силерге каршы так ач көздөр, табагына таштангандай таштанышат" деди. Ошо күндө биз аз болгонубуз үчүнбү, ey Аллахтын расулу, деди бирөө. Жок, ал күндө силер көп болосуңар, бирок деңиздин көбүгүндөйсүңөр. Албетте Аллах душманыңар жүрөгүнөн силердин сүйүүңөрдү жулуп алат жана силердин жүрөгүңөргө коркуу салат, деди. Ey Аллахтын расулу, коркуу эмне, деди бирөө. Дүйнөнүн махабаты жана өлүмдү жактырбоо, деди. Абу Дауд риваят кылган. Кийинки кылуу керек болгон иш дүйнөдөгү бардык мусулмандар биригүүлөрү керек. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримдин Али Имран сүрөсү 103 аятында "Ватасиму бихаблиллахи жамиу ва ла тафаррaqu" Барыңар Аллахтын жибин гана карманып, бөлүнүп жарылбагыла деген. Биз мусулмандар биригүүбүз керек. Биригүүнүн эң негизги фактору бул Кур'ан жана сахих сүннөт. Кайсыл мазхаб, кайсы өлкөдө жашабаңыз, дагы бир биригүүнүн эң негизги факторлорунун бири бул Палестина маселеси. Себеби Палестинада Ал-Акса мечити жайгашкан. Ал-Акса ар бир мусулмандын жүрөгүнө кадыр барктуу. Каала ал Саудияда болсун, каала Малайзияда, каала Индияда болсун, каала Пакистанда же Түркияда, каерде болбосун, Ал-Акса мечити ар бир мусулман үчүн маанилүү жер. Мына согуштун бир нече күнүндө жүздөп палестиналыктар жырткычтарча өлтүрүлдү. Бомбаланган объекттер элдердин турак жайлары эле. Буга салыштырмалуу дүйнө кандай мамиледе болду? Көпчүлүк мамлекеттер Израилге жардамчы экенин көрсөтүштү. Качан биз мусулмандар бириксек гана аракеттерибиз пайдалуу болот. Эгер бардык мусулман мамлекеттери бириксе жана палестиналык бир туугандарыбыз жана эже карындаштарыбызды коргоодо болсо, палестиналык бир туугандарыбыз жана эже карындаштарыбызды коргоодо турушса, күтүлгөн натыйжа болот. Биз алар атына дуа кылабыз, иншаллах. Бул натыйжалуу болот. Аллах Таала бизди сынап жатат. Ал зат бизге муктаж эмес. Ал заттын кажети жок. Аллах бизге Куранда кылмышкерлерди албетте жазалоосун убада берген. Дагы Аллах Таала аларга маалым убакытка чейин мөөнөт берип койгонун айтат. Аллах бизге муктаж эмес. Сиз менен биз анын жардамына муктажбыз. Ошондой экен, эмне үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, бир дене, бир жан болбойбуз. Ал зат мусулмандар дене сыяктуу. Эгер анын бир мүчөсү ооруса, калгандарын баш оору алат деген. Ошол себеп мен бүткүл дүйнөдөгү бир тууган жана эже карындаштарымдан жогорудагы көрсөтмөлөргө амал кылып калууларын сураймын. Дагы бир жолу Аллахтан палестиналык бир туугандарыбызды өз коргоосунда сакташын жана аларга сабыр берүүсүн, жеңишке жеткирүүсүн. Шейит болгондорду болсо Фирдаус бейиши менен сыйлашын сурап дуа кыламын. Убакыттан пайдаланып, мен 3-ыйык мечитибизди коргоосунда жан күйдүргөндөрү себеп
Palestina eline бүткүл ümmet atынан çoң ыраазычылык айтамын. Аллах Таала бардык Палестинадагы мусулман бир туугандарыбызды Фирдаус бейиши менен сыйласын.